колдонгуңуз келген. Мына ушул Сагынбай Орозбаковдун вариантында Манас эпосун кара сөз түрүндө жазып 5 томго 5 томдугун чыгарган биздин юрист, жазуучу Жолдошев Төлөнбай Токтосунович конокто. Саламатсызбы? Кутмандаңыз менен. Жакшы келип алдыңызбы? Мен силерге ушундай мага мүмкүнчүлүк берип, бул жерге чакырып, интервью алып жатканыңарга өтө чоң ыраазымын. Бул деген эми биздин Манас баатырыбыздын мекени Талас болгондуктан, ошон үчүн мага бул жерде сүйлөп, бул жерде интервью бериш өзгөчө сыймык болуп жатат. Негизи эле сөз башынан болсун. Айтсаңыз, мына ушул темага, ушул Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы Манас эпосун кара сөз түрүндө жазып, 5 томдугун чыгарууга кандайча кайрылып калдыңыз? Мен эми бул чыгармачылыкка, дегеле адабий чыгармачылыкка келем деп ойлогон эмес элем. Мен өзүм 10 жашымдан баштап эле орусча, кыргызча ырларды жазып, кийин 17 жашымдан баштап кичине аңгемелер жазып коюп жүргөнсөм дагы, мен өзүм эл катары эле шыгым жок, элдин баары эле жазып атат, мен деле ошентип жазып атам деп булга көңүл бурган эмес элем. Кийин Москва университетин бүтүрүп келип, мен прокуратурада иштедим 10 жыл. Кийин мына 18 жылдан бери жогорку кеңеште иштеймин. Ошого мен өзүм негизинен 2000 жылдан баштап юриспруденция жаатында кыргызча окуу китептерин чыгарганмын. Уголовный кодекс комментарий деп, гражданский кодекс комментарий, теория государства, ошентип юридикалык 12 китептин авторумун. Ошентип жүргөндө орусча, кыргызча жазып жүргөм, анан карасам эле бул биздин Манас баатырыбыз жөнүндө эч кандай чыгарма жок. Казактар мына биздин энебиз болгон Томирис жөнүндө дагы өзүнчө китеп чыгарып, өзүнчө кино тартып жиберишти. Рустам Сухраб деп тажиктер алда качан 30-40 жыл мурда эле Союз менен кино тартып беришкен. А биздин Манас жөнүндө эч нерсе жок. Ошого мен бул Манас жөнүндө, анын бала чагы жөнүндө кино сценарий жазган элем. 1 саат 40 мүнөт кылып, 100 мүнөткө ылайыкташ кино сценарий жазып алып, кыргыз фильмге алып барганмын. Алып барсам, ал жерде алар канча акча алып келсем, мен өкмөттөн 2 миллион доллар алып келдим десем, жок, бул жетишсиз. Биз Курман Жандаткага 2 миллион доллар менен кино тарттык, бар болгону 100 кишини массовка кылдык деди. Эми Манастарда биздин улуттук сыймык болгондуктан бул жерде деди, биз жок дегенде деди, бир 500-600 киши болсо, 1000 кишини массовка кылып тартпасак, биз уят болобуз, биздин улуттук сыймыгыбыз. 50-60 миллион алып келиңиз деген, анан мен кайра кайтып кетип, өкмөттөн сурасам, токтой туруңуз деген, анан туруп калды, кино тартылбай. Анан ошо кезде кыргыз фильмде иштеген Талип Ибраимов деген биздин атактуу жазуучу агайыбыз бар эле. Ошол киши айтты, Төлөнбай деди, сен мүмкүнчүлүгүң бар экен, мурда китептериң дагы бар экен, ушу кино сценарийиңи роман кылып жазып жибербейсиңби? Анан жазсаң, анан кийин элге журтка аябай жакшы кызмат кылган болуп, акча болуп койсо, кийин кинода тартып бересиң дегенден, анан ошондон кийин мен муну баштап, ошо кино сценарийимди 1-том Манас кылдым. Окуу программасына кирип, анан улантып жүрүп, акыры мынандай кылып 5 томдук роман кылдым. Андан кийин муну өзүм орус тилине котордум. Орусча вариантын аз да чыгарып, анын баардыгын өзүмдүн YouTube каналым бар, интернет сайтым бар, Эпос Манас деп, ошол жерге койдум. Андан кийин болсо мындай кылып, орто мектептердин 8-11 класстары үчүн жумуш издептер түздүм. Бул Манас эпосун окуп үйрөнгөнгө жеңил болсун деп. Кийин бул Манасты дагы кеңейтип жайылышын андай роман эпос деп газеттерди чыгара баштады. Китептерден баары алганга мүмкүнчүлүгү жок. Арзан болсун деп, мына роман эпос деп ошого үзүндүлөрдү чыгарып жатам. Андан кийин бул китебимдин жакшы жазылгандыктан, былтыр өзүңөр билесиңер, Самаркандда ШОС болгондо, ошондо Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев агайыбыз 100 томдук түрк тилдүү адабияттардын антологиясын чыгарган. Эң мыкты чыгармаларды ошол жерге кошуп, ушу 1-кылымдан берки Жусуп Баласагын, бүт баардык Яссауи деп бүт баары Алишер Наваилер чыгармаларынан баштап, анан ушу күнгө чейинки чыгармаларды чыгарганда, ошонун 88 томуна мен Манас романымдын 1-тому кошулду. 88 том. Бул эми мындайча айтканда эл аралык
жеңелге жетип эл аралык таанууга жетилген роман болду. Анан айтсаңыз, мына ушул китепти жазып калдым деп атпайсызбы? Анан ушул китепке ким демөөрчү болду? Бул китеп канчанчы китебиңиз, ушул туурасында айтып кетпейсизби? Демек, бул китебим 5 томдуу роман болду. Бул романдарым, демек, мен мүмкүн болушунча Манас эпосунун өзөгүн сактаганга аракет кылдым. Себеби мен ойлодум, мен бул биздин ата бабаларыбыз миңдеген жылдар бою ушу муундан муунга муну берип келишкен балдарына. Биздин эми азыркы илим боюнча айтканда Чагатай жазуусунан кийин бизде жазуу болгон эмес. Элестеткенде ошондо ушу 500 000 сапырды биздин ата бабаларыбыз өздөрүнүн устаттары шакирттерине ооз-эки түрдө айтып беришкен, ошону жаттап калышкан. Аз билесиңер, биз бул 500 000 сапырды эмес, биз 4 сапырды жаттата албай балдарыбыз кандай эс түзүп болуп атат. А бул жерде 500 000 сапырды жаттап алып, ошону төкпөй, чачпай, коротпостон, ошо боюнча кошуп жакшылап алып келген нерсени мен ойлодум, мен кандай акым бар муну бурмалап, мунусун ыргытып жиберем, мунусун кошом дегенге мен дитим чыдабады. Бирок аны өзүңөр билесиңер, чыгармачылыктын кишисиңер, бул эпосты мындай элдик көркөм чыгармачылыктын баардык үлгүлөрүн роман түрүндө жазыш өтө кыйын. Анын өзүнүн романдын өзүнүн чектери болот. Аны мен мисалы эпоста бар репетиттерди, мындай кошулмалар баарын мен бул жерге жараткан болсом, биринчиден муну эч ким тотпой калат. Ай койчу, бул роман жазбай эле эпосту көчөп жазып алган турбайбы? Ыр түрүндөгү эпосту кара сөз менен жазыптыр деп тотпой коюшат. Экинчиден, анда менин китебимдин көлөмү 5 том эмес, баарын жазган болсом, балким 50 том, балким 100 том болуп кетет эле. Мааниси жок деп болот. Ошон үчүн мен эң жакшы ушундай салыштырма эпитеттерди калтырганга аракет кылдым. Мисалы үчүн айтайлы, 1,5 адамды же кубулушту сүрөттөп жатканда ушундай сонун болуп ошон биздин манасчылар көркөмдө сүрөттөгөн, аны бузганга мен дитим чыдабастан ошончо коюп жаттым. Бирок калган жерлерин мүмкүн болушунча өзүмдүн сөзүм менен жазып жаттым. Бирок ошондо дагы анын Манас эпосунун ыгына, анын структурасына дал келе тургандай деңгээлде жазганга аракет кылдым. Себеби муну бузуп койсом айтат да, бул ушундай сонун жазылган 5-кабаттан 1-кабатка түшкөндө анан менин сөздөрүм келип калса туура келбейт эле. Ошол себептен мен жазганда аябай кыйналдым башында. Себеби карасам эмне деп жазышымды билбедим. Себеби Манас ушундай чоң болгондуктан биринчиден, экинчиден ал жерде билесиңер, окусаңар керек, бул жерде кайсы каармандын сөзү кайда башталып, кайда бүткөнүн, кайсы окуя кайда башталып, кайда бүткөнүн билбей каласың да. Биринчи каарман сөз кетип баратканда тап бешак эле переход эле экинчи каарман сөзү башталып, анан үчүнчүсү анан кайра кайтып келет да. Ошон үчүн мен өзүм прокуратурада иштегенде биз кылмыш иштерин жүргүзгөндө таблица түзүп алат элек адашпаш. Мына айыпталуучунун сөзү, бул жерде жабырлануучу, бул жерде күбөлөр деп анан дело иштин мынанчанчы барагы деп жазып койдум. Мындым ошондой кылып, мен бул жерде эпостагы Манас сөзү бул баракта башталды, анан бүтүп калса Семетей Бакайдын сөзү башталып, анан Кошойдун сөзү башталды, анан кайра Манастык башталды, биринчи сапка келтип, Манас сөзү бул жерде мынанчанчы барактан башталды деп ошентип систематизациялап, бул план түзгөнгө чейин мен Манасты 3 жыл окуп чыктым. Сагынбай Орозбаковдун 9 томдугун, Саякбайдын 4 томдугун баарын мен 3 жыл окуп чыгып, анан план түзүп, анан башкысы кайсы вариантты тандап алышка келгенде менде кичине дагы такалыштык болду. Өзүм дагы биринчи Сагынбайды жактырдым, анан манасчылардан, кыргыз тил мугалимдеринен сурадым, кайсы вариантты жазсам дедилер. Айтышты, сен Сагынбайды жазгын деді. Сагынбайда толук жазылып Манас деді. Биздин классикалык чыгармасы ошол болуп, анан Сагынбайдын варианты боюнча муну китеп жаздым. Китепти ачып караганда чоң адамдар эмес, кичинекей окуучуларга чейин мындай түшүнүктүү,
тил аябай жатык, анан кийин кара сөз түрүндө жазылыптыр да, мындай түшүнүктүү сөздө. Анан мына ушул китепти 5 томдукту жарыкка чыгарууга канча убакыт кетти негизи? Эми бул китеп боюнча айтатыган болсок, жана мен айтып атпаймынбы, чар жайыт болгондуктан аны план түзүп алып, өзүм схема түзүп алып жаздым. Жазгандан кийин сиз айткандай, муну мен биринчи кезекте Талип Ибраимов агайым айткан эле, раматтуулук, бул сен деди биринчи кезекте балдарга ылайыкташтыргын деди. Себеби чоң кишилер деди, азыр деди окушу арсар күмөн деди муну. Жаш балдар деди, мектеп программасында Манас бар деди. Аз мен карасам 5 класстан 11 класска чейин Манас толук бойдон бар. Ошого сен булар түшүнө турган тилде жатык кылып ушундай жөнөкөй сөз менен жазганга аракет кылдым. Эми мен өзүм стилим ушундай, мен жана юридический учебниктерде эле, окуу китептеринде эле ушу студенттер жакшы түшүнсүн деп туруп, аябай жатык тилде жазып, мүмкүн болуш жанагы узун сүйлөмдөрдү аз колдонгонго аракет кылам. Себеби узун болгондо анда сөздүн башы кайдан башталып, кайдан бүткөнү менен түшүнбөстөн башыңа айланып, кайра 2-3 жыл окуганга туура келет. Ошон үчүн мен өзүм юридикалык китептеримди жазганымда дагы, мына Манасты жазганда бир ыкманы колдонуп, мүмкүн болушунча жөнөкөй сөздөр менен жазганга аракет кылдым. Себеби өзгөчө мына биздин 7-8 класстар окушат бул Манасты. 7-8 класста. Ошондо алар окуп кыйналып кетет, койчушу Манасты, башым ооруп кетти, эмне деп ыркытып жүрсө, Манаска кызыгуусу жок болуп кетпесин деп, атайын жатык тетик тилде жазган ошондон болду. Негизи эле мына ушул башында кино тартуу боюнча оюңуз болуп ушинтиптир да, анан азыр эми ушул Манас эпосун боюнча кино тартуу боюнча дагы оюңуз кандай? Мына ушул китепке кайрылган адам катары, ушул темага кайрылган адам катары. Эми мен силерге ачыгын айтып коеюн, бул азыр Манас киносун тартканга акча каражаты деле, спонсорлор деле, дөмөрчүлөр бар. Мен себеби өзүм айткандай, Москвада Ломоносов университет бүтүргөн, ошол кезде чогуу окуган курсташтарым азыр аябай чоң кызматтарда иштеген, атүгүл миллиардер, долларга миллиардер болгон курсташтарым деле бар. Ошолор менен байланыштан макул канча акча керек деп, 50-60 миллион доллар кетет десе макул беребиз эле деп жатат. Бирок мен өзүмдүн азыр уже буга мындай табитим тартпай, ушуга бутум тартпай турат. Себеби мен муну биринчиден эмнеге айтып жатамын? Биздин аксакалдар айтышты. Ошо мен мурда эле уккан элем, кийин андан кийин өзүм Манас жазгандан кийин өзүм дагы ошондой ойго келип калдым. Айтышкан эле, ушу кайсыны тартсаңар дагы кинематографисттер деген булар. Биз Болот Шамшиев агайыбыз 90-жылы Манас жөнүндө кино тартып баштаганда ошондо эле аксакалдар айткан экен да. Болот, мүмкүнчүлүк болсо Манас тартпай эле койчу. Кааласаң мына Курманбек турат, Эртөштүк турат, башкалар турат, биздин 23 кичи эпостор, ошол эле сен тарткын. Буга тийишпей, бул биздинки эми баарыбыз мусулманбыз, ошого шекилдеген бир как жарым кудай катары сыйынган, ыйык тутунган бабабыз болгондо ошого биз муга тийишпей эле койдук. Мен ошого бул Манас тартпай эле коеюн деп атам, муну эми келечек мунда тартаптыр. Анан айтсаңыз, мынакей ошол китепти жазып калдыңыз, чыгарып калдыңыз. Өзүңүз башка тармакта иштедим деп атпайсызбы? Да. Анан бул китепти жазуусузге кандай эме идея болуп калды? Ушул китепти жазышка сизге түрткү болуп калды? Эми бул идея эмне башкы менин максатым эмне болду? Киносценарий жазганда да, китеп жазганда да. Эми биздин балдарды жаман деп айтпаймын. Жакшы эле, мына өзгөчө мына Ош окуясында, Баткен окуясында көрдүңөр, видеодон да көрүп аттыңар, балдары ушундай чыракта калган балдар, 20-25 балдар. Эй, туугандар, коркпогула кыргыздар. Биз эли жертибиздин бир карамын бербейбиз, өлсөк да качпайбыз деп ушу видеодон өздөрү кан болуп, көздөрүнөн жаш агып ушу балдарыбыз эл журтту коргоп атышты го. Эми аларда эле бизде эле патриоттук хизм бар экенин көрүп, ата мекенге болгон сүйүү бар экенин көрүп ыраазы болдум. Бирок экинчи чети азыр көрүп атасыңар, балдарыбыз китепке да окушпайт анча, мына Манаска, биздин тарыхыбызга дагы кандай көңүл кош,
кайзыгер карашып атат да. Ошо менен мен мына китеп жазган себеби бул эпос жакшы нерсе, бирок эпосту мен айткан башта айткан чарчайт болгондуктан муну жаш балдар эмес чоң киши окуса да түшүнбөйт дароо. Кыйналат. Ошон үчүн мен муну жатык тилде жазсам, муну балдар ушу Манастын эмне экенин көрүп, билип, угуп, баатырлыктарын угуп, анан ушу Манастай балдарыбыз эр жигит болсун, кыздарыбыз Канекейдей жакшы кыздардан, жакшы аялдардан болсун, Бакай, Кошойдой баатырлар болсун деген ойдо эли журтубузга болгон сүйүүсү артсын деп туруп, ата мекенине бир туугандардын ата энесине болгон мамилеси мындан ары да жакшырсын, бири-бирине болгон мына биздин жана 7 усуят деп атпайбызбы Манастын. Ушул жаратылышка болгон сүйүүсү, бири-бирине адамдардын бирине болгон жакшы мамилеси чыңдалсын деп туруп, адам болуу үчүн биринчи кезекте адам болсун деп туруп, ошо максатта мен бул китепти жаздым. Биринчи максатым ушул болду. Анан негизи эле азыр биздин көрүп аткан көрөрмандар дагы кызыгып калса керек, эмне болгон китеп болду экен, кантип алсак болот, кантип окусак болот деп. Негизи эле ушул окуйм деген адамдар кайдан алса болот бул китепти? Муну биринчиден мен азыр айтайын деген китеп чектелүү гана чыккан эле. 1000 эле экземплярда чыккан эле. Мен муну негизинен азыр Бишкекте раритет магазиндеринде, башка китеп дүкөндөрүндө сатып жатамын. Андан кийин экинчиден азыр мен бул жерде Манас Ордодо ошол жерге коюп койгом сатыкка. Бул бир мына мунун электрондук вариантын мен айткандай өзүмдүн интернет сайтым бар. eposmanas.com деп. Ошол жерде мен китебимдин орусча, кыргызча, анан мен муну өзбекчеге да котордум. Өзбекче котормосун биздин атактуу өзбек жазуучу Рахим Карим которду. Анан түрк тилине да которуп койдум биринчи томдо. Ошолордун баарын жана мен айткан eposmanas.com деген интернет сайтыма сатып алса болот. Эгер сатып алууну каалабагандар, жөн угам дегендер, мен азыр атайын роман эпос деп туруп YouTube каналым бар. YouTube каналда ошол жерде мен күн сайын орус, кыргыз тилдеринде Манас жөнүндө айтып берип ошондо анан китебимдин үзүндүлөрүн окуп атам. Мына 7 айдан бери окуп жатам күн сайын. Ошондо азыркы кезде мен романдын 3-чү томун окуп жатам. Ошонун карасы болот. Анан мен орус тилиндеги видеороликтерим дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Ошондуктан кимде ким кааласа ошо YouTube каналдан дагы караса болот. Facebook'та бар, Instagram'da бүт бар, тармактарда бар. Ушул. Жакшы. Андан тышкары баягы окуу программасына дагы киргизилген, мектепке дагы, университетке, жогорку окуу жайларга да киргизилгенби? Бул мектеп программасына мен 2018 жылы бул биринчи том Манасымды окуу программасына киргизип, муну мен жөндөн гана мынандай кылбадым. Келде жазып чыгарган жокмун. Муну демек мен Манаста чоң чыгарманы мына жазып жаткандыктан, муну өз башымчалык кылгандан коркуп, мен муну билим берүү академиясы бар, биздин билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы. Ошолорго экспертиза Советбек Байгазиев деген биздин академик кыргыз эл жазуучу бар, ошолор текшерүүсүнөн өткөрдүм. Себеби мен ашыкчы сөздөрдү жазып, туура эмес жазып койбойюн деп, өзүмө жоопкерчиликти албайын деп экспертизадан өткөзгөнмүн муну бар. Биринчи томдон баштап 5-чи томго чейин орусча вариант бардыгы экспертизадан өткөзсө, өзбекче вариантын эми Шавкат Мирзиёев агайыбыз өзү экспертизадан өткөзүп мына 100 томдукка кошуптур. Жакшы. Эми дагы алдыда кандай пландар бар сиздерде? Мен азыр план эмес, азыр мен аткарып жаткан ишим, азыр мен Семетей эпос боюнча биринчи том романымды бүттүм. Азыр экинчи томдун үстүнө иштеп жатамын. Эми Кудай буйрукса, күч кубат берсе, заман тынч болуп турса, мен эми Семетейди да, Сейтекти да жазып, роман кылып, мүмкүнчүлүк болсо Жусуп Мамай абабыздын вариантында дагы 5 Манастын урпагы жөнүндө эпостор бар. Аларды да жазып, анан кубат болсо, өмүр берсе Кудай, анда мына биздин 23 кичи эпосубуз боюнча дагы романдарды жазып коеюн деген ниет бар. Эми аны келешек көрсөтөт. Рахмат сизге. Таң эрте келип бизге маек куруп, биз менен чогуу сүйлөшүп, көрөрмандарга дагы кызык болуп калды болуш керек. Кызыгып аткан биздин көрөрмандар болсо, анда биздин Манас Ордо комплексинде мына ушул
китеп сатылып жаткан чагы. Ооба, агай сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Анан мына ушул китеп тууралуу кайсыл жактан алам дегендер биздин көрөрмандар болсо, мына ушул биз баарыңыздар билген Таласта Азамат деген магазинде мына ушул китепти таап кызыктар болсоңуздар, ошол жактан таап окусаңыздар болот. Анда биз сапарыбызды алдыны көздөй улантып, сиздин ишиңиздерге ийгилик каалап, биз кайрадан кийинки убактарда жолугушабыз. Бүгүнкү келген коногубуз менен дагы бир ирет тааныштыралы. Сагынбай Орозбаковдун вариантында Манас эпосун кара сөз түрүндө жазып, 5 томдугун чыгарган юрист жазуучу Жолдошев Төлөнбай Токтосунович болду. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Бир музыкалык чыгарма